Жумагүл Барктабасовадан «Чырк этме аппак үй». Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Жакында туулган жерге барам, туулган айылыма. Тоолорду аралап узак жол басып, анан барам чаалыгып. Айылга кире бергенде эле дөңсөөдөн атам тиккен теректер көрүнөт. Анан атам салган үй. Ушул үй менин көзүмө эмнегедир аппак болуп көрүнөр эле. Студенттик кезде кийинде эле сөзсүз атам отурчу. Ошол ак үйдүн алдындагы отургучта. Узатарда да чөкчөйүп ошол ордунда калар эле. Эсимде, бир сапар мени атам чакыртып ийиптир. Үй бүлөбүз менен жетип бардык. Бир жолу жалгыз барып, көпкө жүрүп калсам, кызым, сени үй бүлөлүү дейт. Экинчи минтип жалгыз келбей жүр, деп акырын айткан болчу. Ошентип жалгыз баргыс болгом. Кыскасы, ошентип барып калдык. Кадимкисиндей эле көрүндү мага. Кадимкисиндей эле койсойду. Сүйлөштүк дегендей, сыркоолоп турганын, көзгө сүрө албай жатканын айтты. Мен ошондо эч нерсе түшүнгөн жокмун. Кайра кайтчу күн келип, үйдөгүлөр менен коштошуп кетип жатканбыз. Мен үйдүн жанындагы өзүнүн олтургучуна отура калган атамдын бетинен сүйдүм. Ал мени чекемен сүйүп, жалооруй карады. Көзүмдүн тирүүсүндө сени көрүп алдым. Эмки келгениңде мен бул дүйнөдө жок болом. Сөөгүмө келесиң, кызым, деди. Ичим уйгу-туйгу болуп кетсе да билгизбей, коюңузчу ата, кайдагын айтасыз да, деп каадаланып, кайра дагы жүзүнөн сүйүп, келген жолума түштүм. Азыр ойлойм, ошондо эмнеге атамды бек кучактап, ата, мен сизди абдан жакшы көрөм, дебедим экен, аттиң. Кийин барганда ошол отургучту карай бердим. Атамды жоктоп нечен жолу ыйладым. Бейитине барып безилдеп ийчүмүн. Кийин атамдын жогун билгизбей, мени апам тосуп алчу болду. Башыма суу тегеретип ыргытып, каймак майын жайната салат. Үйдө дасторкон бош калган күн болчу эмес. Апам өтө берекелүү аял эле. Чай койгулачы, эмне тамак жасайсыңар, деп келиндеринин жанын койбойт. Мен болсо атамды жоктогонумду койбойм. Ошондо мен апаман бир күнү айрылаарымды түшүнсөм да, мынчалык жакын арада айрылам деп такыр ойлобопмун. Анан мен атамды көз алдымда кандай жоготуп алсам, апамды да ошондой жоготтум. Эми апамды жокточу болдум. Жакында туулган жерге барам, туулган айылыма. Тоолорду аралап, узак жол басып, анан барам чаалыгып. Айылга кире бергенде эле дөңсөөдөн атам тиккен теректер көрүнөт. Анан атам салган үй.